Рахмат. Урматтуу кесиптештер, өкмөткө адвокат болуп жүрүп өзүбүздүн баркыбыз кетирип бүтө турган болдукта, кычыраган суукта кычыраган өкмөт келди. Бул өкмөт кыштан чыгабы же тыштан чыгабы, атам экөөбүзгө бир кыштан кантип чыгам, бул кыштан дегендей жазга жетеби же сазга кирип кетеби, аны серепчилер айтсын. Бирок күн тартибине келгенде мында күчкө салганды токтотушубуз керек туугандар. Мухаммедкалый Дүйшекевич 2017 жылдын отчету боюнча, исполнение бюджет боюнча баяндама жазасын, анан суроолорду берейик, анан кийин болчу. Эми силер минт отпайсыңар, жок 3 докладты бир жазайык, анан суроо берсеңер бергиле деп. Биз билебиз да, көрүп келгенбиз. Эми силер азыр айтып атасыңар да, үлпет тойду, жээнтек тойду, сүннөт тойду бирлигинде өткөрөйүк деп. Бул болбойт да. Жо мен бүтө элекмин сөзүмдү. Ошон үчүн күчкө салбай эле 2017 боюнча неме кылсын, эми көрүп келбедикпи күчкө салып келе. Эмне эле коркуп атасыңар? Эгер иши солгундап кетсе, анда кресло солкулдап кетет. Эмне коркосуңар? Жашынакай кылып туруп отчетун берсин 2017, анан 2018 эртең деле карайбыз, 2019 бүрсү күнү карайбыз. Күчкө салганды токтотоюк. Анан адвокаттык кылбай эле койгула, өкмөттүн өзүнүн кишилери бар. Рахмат. Рахмат. Эч ким эч нерседен корккан жок, күчкө салган жокпуз. Сиз мага тийишип кеттиңизби билбейм.